Bilbeyim, men seni эле ойлоп жүрчү деген сөзгө эжинса да кетпейт 1 килограмм берсем. Бирок аял ошол күнү носкилерди капкара жууп дүңкүлдөп полдордарчы бейим. Айнегими, чайнегими жуйын Нуркыз айтты эле деп калат да. Ушул нерсени калыптандыралы, адат кылалы, майда, бирок маанилүү нерселер деп айтыш үчүн алдыңыздарга келип отурабыз. 12 жашында биз орус жергесинде эмес, кыргыз ысык көлдөй, момундай ырга салып көз тайгылткан жылдын 4 мезгили бар. Уктап ойгон соң бейиш ушул беле дей турган сезимдей Кыргызстаныбыз бар. Баралы деп 84 жаш баланын ичинен Манас баш болуп кезинде тарых жараткан экен. Ошол Манасты дагы аял тууган. Бүгүн кичинекей арка айылындагы 200 баласы бар мектептен 85-ин бюджеттик негиздемеде академияга өткөргөн, өзүнүн жаңычылдыгын жүздөгөн тоскоолдуктар коюп мектеп ачкан Гапыр агайды да эне төрөгөн. Кара курдун ээси, 7 тилде эркин сүйлөгөн, сиздер жакшы көргөн депутат жана 200дөн ашык ырлары, обону бар Нуржигит Кадырбековичти эне. Азыр барыңыздар киргирбей, менин убактым бары бырдап койчу, молодец, ыйбали деген биздин мырзаларыбызды, таланттуу комузчу, таланттуу агаларыбызды бүгүн бизди уюштуруп отурган астыдагы саң колдой. О агайлар, өчүрсөңөр жигерди, ким көтөрөт өз энине бир элди? Ата баба ак мөңгүгө айланып, ала тоодон түбөлүккө үмүт менен карап турат силерди деген мырзаларды дагы эне төрөйт. Ошол эне болуп калганыма, энеден төрөлгөнүмө жана эненин баркын коюп, бейиш каякта десе таманынан изде деп нарк кылган, салт кылган, тилин энемдин тили, журтун атамдын журту, анан сүт эне сүтү деп